Assalamu alaikum. Туғандар, қырғыз елін, мұсылман бір туғандар. Мен деле уағында Москвада иштеп жүргөм. Москвада иштеп, акчаны Кудайга шүгүр жакшы табып, кайра жакшы коротуп, ошондой болуп жүргөн. Убакыттар өтүп, Кыргызстанга барып не кылам деп жүрүп, Россияда жүрүп, үй салдым, 3 гектар жер алдым, Кудайга шүгүр. Барыңарга насип кылсын. Анан кой, уже Москвадан чарчап, иштегим келбей калып, анан Кыргызстанга барып иштейинчи. Кыргызстанда деле бул Москваны эле, Россияны эле байытып жүрө бербей, Кыргызстанды деле барып эмгек кылалы деп келип, ошо жер бар эле, жерди иштетейинчи деп помидор эктим. Экинчи жылы мондай малина эктим. Экинчи жылдык малиналар, Кудайга шүгүр, малиналарды сатып атабыз. Дыйканчылык менен алек болуп кеттик. Бош убакыт жок. Эртең менен турасың, келесиң, чөйүн отуп, келип, көрүп, иштеп, айланып, күнүгө бир жолу келип, жарым саат помидор, малиналар менен сүйлөшүп, карап кете бересиң. Каалагандай турасың, каалагандай иш кыласың, өзүң жериң. Эгер биз Россияныкыдай график менен эртең менен 6-да туруп, кечки 8-9-10го чейин иштеп, бир жумада бир күн эс алып тытынсакко, Россия эмес, Америкадан деле көп табабыз. Биз Кыргызстанга келгенде эле жалкоолук башталат экен. Ишкың келбейт, оңой жумуш издейсиң, кыйналгың келбейт, ал жакта тытынасың. Бул жакта деле ошондой эмгек кылсак болот экен. Өзүбүздөн натуральный помидорлорду чыгарып атабыз, малиналарды чыгарып атабыз, Кудайга шүгүр. Аз болсо деле өзүбүз жетишкенибизче ушундай Maximus F1 деген мощный помидорлорду эгип, сатып, Россияда эле акчаны табып атабыз. Кудайга шүгүр, берекесин берсин. Барыңар Кыргызстанга келгиле.